içinde bugün canın var. İstesin tügöy tabılar. Abirok gölge konmasam da akbular seni sağınar. Abirok gölge konmasam da akbular seni sağınar. Кыргыз музыкасын дүйнө элине таанытып, жүздөгөн мукам обондорду жаратып, ырдын пири аталган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Рыспай Абдыкадыров 1941-жылы 12-январда Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Кызыл Булак айылында жарык дүйнөгө келген. Бүгүнкү программабызда ал тууралуу азын оолак баяндап бермекчибиз. Эртең 12-январда жалпы Кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү болгон оончу композитор Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнү. Рыспай Абдыкадыров жөнүндө сөз кылардан мурда анын замандашы Барчынбек Бугубаевдин 4 сап ырын менен баштоону туура көрдүк. Табышмактуу таланты бар тагдырында, табигаттын ыргагы бар күүлөрүндө, Рыспайдай оончу Алатоого качан келет болду экен кайгылымда деп өзүнүн замандашы эскерип кеткен. Себеби бул кишинин таланты, бул кишинин обону өзгөчө болгон. Айрыкча Рыспай Абдыкадыров бала кезинен баштап эле өзүнүн аккордеону менен ойноп чоң адамдардын эрмеги болуп жүргөн. Рыспай Абдыкадыровдун балалык чагына токтолуп кете турган болсок, бул кишинин балалык чагы согушка туура келип, ал апасынын гана колунда тарбияланып калган. Себеби советтик партия тарабынан атасы репрессияга кабылып, кийин анын өлгөн жери дагы дайынсыз болуп кеткен. Ошондуктан бул апасынын колунда тарбияланды. Бул айылдык мектепте билим алып, 1963-жылы Оштогу окуу жайды бүтүргөн. Өзүнүн эмгек жолун Каракулжа элдик театрында, андан соң Жалал Абад театрында эмгектенүү менен баштаган. Ал эми музыкага болгон шыгы балалык кезинде башталып, мектепте, айылдык клубда ырдай баштаган. Рыспай Абдыкадыров өзүнүн чыгармачылык жолунда бир топ бийлик тарабынан буттосууларга дуушар болгон. Себеби бул киши эч качан партияны даңктап, колхозду даңктап, же совхозду даңктап ырдаган эмес. Ошондуктан бул кишиге буттосуулар көп болуп, кээ бирки мезгилдерде жумушсуз дагы калган убактары болгон. Ден соолугуна байланыштуу ооруп жүргөндө дагы бул кишиге көптөгөн буттосуулар болгон. Бирок ошого карабастан бул таланттуу инсан элдин арасында барганда аброю аябай чоң болгон. Бунун үнүнүн өзгөчөлүгү, огонунун өзгөчөлүгү элдерге бат тарап, элдин оозунда тез эле бунун ырлары айтылып келген. Жана көптөгөн адамдар бунун талантын сүйүүчүлөрүнө айланып калган. Ал эми замандаштары бул кишини эгер айыл аралап калганда кезекке туруп бул кишини конок кылышып, аябай сыйлашчы деп айтып калышат. Ал өмүрүнүн акыркы жылдарында берген бир маегинде мындай айткан жайы бар экен. 1959-жылдан бери ырдап келе жатамын. Дагы деле ырдагым келет. Чарчаган жокмун. Ал күчүм бар. Элге журтка жете элек бир топ жаңы чыгармаларды жараттым. Ошолорду радиого жаздыра албай жүрөм. Жаздыра албаган себебим жалаң аккордеон менен ырдаш менин азыркы деңгээлиме туура келбей калды. Менин оюм, максатым бөлөк. Жок дегенде кичинекей бир ансамбль же оркестр керек. Экинчиден ырларымды жакшы аткарган ырчылар жок. Бизге белгилүү, мен узак чозуп отуруп ырдап салам да. Өзү табиятым ошо болсо башка өзгөртө албайм. Анан мен мындай тезирээк тансага түшө турган музыка жазбайм. Дүңкүлдөтүп оркестр алып келген жокмун. Оркестр барларды да сурап да көрдүм. Аны өздөрү чечип алды, бергиси да келген жок, алгым да келген жок.
Ырыспай Абдыкадыровдун советтик партиялык тарабынан жумушка буттасуулар болгондугунун дагы бир себеби бул кишинин көбүнчө ырлары махабат жөнүндө, сүйүү жөнүндө жана арзуу жөнүндө болгондугу деп да ойлойбуз. Бирок ошол өзүнүн иштегенине буттасууларга карабастан артынан бир топ таланттууларды өстүрүп чыкты. 1975 жылдан баштап өмүрүнүн акырына чейин Ош педагогикалык институтунда музыка сабагынан сабак берип, бир топ таланттуу жаштарды тарбиялады. Алардын кадрлары катары биз белгилүү, бизге кыргыз элине белгилүү болгон обончулар жана аткаруучулар Жолдошбек Мамажанов, Абдин Темиров, ошондой эле Ибрагим Жунусовдорду баса белгилеп кетсек болот. Ал жаш кезинде кургак учук дартына кабылып, ошол оорунун айынан жер которуп Бишкекте иштеди. Жаштыгынын көпчүлүк убактысын Шакафтардагы ооруканада өткөрдү. Антсе да чыгармачылыгын токтоткон жок. Бири-бирин кайталабаган, кыргыз үнүн созолонткон мукам обондор жарала берди. Ырыспай Абдыкадыров өзүнүн чыгармачылык жолунда көптөгөн ырларды чыгарып, 300дөн ашуун обон жазып, анын өзүнчө белгилүү ырлары азыркы мезгилге дейин кыргыз элинин түпкү тереңинде сакталып келүүдө. Ырыспай Абдыкадыров өлгөн жок. Себеби 1994-жылы Ырыспай Абдыкадыров 53 жашында оорудан кайткандан кийин анын эстелиги Оштогу филармониянын астына коюлуп, жана ошол филармония Ырыспай Абдыкадыровдун аты берилген. Ошондой эле биздин Жалал Абад мамлекеттик университетинде 1994-жылы Ырыспайдын клубу аталыштагы клуб уюшулуп, ошол мезгилде университеттик гана деңгээлде болсо, азыркы мезгилде эл аралык деңгээлге өсүп чыкты. Себеби ар дайым жыл сайын бул Ырыспайды эскерүүдө Ырдайлы Ырыспайдын ырларын аттуу жана бир катар конкурстар уюшулуп, ал жерде 120дан ашуун мүчөсү бар. Ошолордун бардыгы ырдашып, негизинен бул биздин гана өлкөдө эмес, бир мезгилдерде Американын Нью-Йорк шаарынан Антония Паш келип, өзүнүн скрипкасында Ырыспайдын симфониясын аткарганда бардык эл кол чабып, жакшы кабыл алышкан. Азыркы мезгилде ошол Антония Паш тарабынан бунун симфониясы Америкада дагы иштелип, 4 басма табактан чыкты. Бул болсо Ырыспай Абдыкадыровдун ошол мезгилдеги калтырган обону, ошол мезгилдеги чыныгы чыгармачыл инсан экендиги жөнүндө далил. Азыркы күндө дагы Ырыспайдын ырларын биз ар дайым сүйкүмдүү жана муңдуу үндөрүн угуп, биз ошол инсандын табияттан чындыгында табигатка берилип ырдагандыгын, чындыгында мукам мүн экендигин биз угуп келе жатабыз дагы, ошол замандашы жакшы эле таасын айтып кеткен экен деп ойлойбуз. Себеби кайсы кылымда дагы Ырыспайдай мукам үндүү, өзүнчө обондуу инсан жаралышы азыр бизге табышмак болуп келүүдө. Жеке тагдырындагы уурчулуктар анын муңдуу обондордун жаралуусуна себеп болсо, аны менен кызматташ болгон атактуу акындардын ыр түрмөктөрү обондун экинчи тагдырын жараткан. Анын артында жүздөгөн ырлар калды. Балким жабышкан дарттын кесип этиби 53 жаш курагында 1994-жылы кыргыз журтун кайгыга салып, келбес сапарга кетти. Бирок анын обондору экинчи өмүр катары кыргыз барда жашай берет. Sanalar uyup, sayılıp kancar sismige, sağınıp seni, sargayıp жүргүн kesmede. Ak tolkun bolup, ak şokun bolup, görünçü mağa perişte.